Дагы бир жолу армаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, колундагы биринчи канал бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан көкбөрү боюнча топтук оюндардан баян алып көрсөтүүсүн улантат. Азыр сиздер эми А тобундагы Афганистан жана Түркия курама жааттарынын ортосундагы беттешти көрө аласыздар. Байкалгандай кызгылт сары түстөгү бул эми Афганистан улуттук курамасы, ал эми түркиялыктар тиешелүү түрдө кочкул кызыл түс менен оюн көрсөтүүдө. Ал эми бул оюнду көрүүгө биздин кеңсе студиябызга Көкбөрү боюнча Кара-Бура райондук федерациясынын президенти, көкбөрү оюндарынын эң бир сүйүүчүсү десем да туура болот, Турар Бөртаев мырза бизде конокто. Саламатсызбы, Турар ага? Студиябызга кош келипсиз. Ал эми тараптардын күжүрмөн курамы менен жакындан тааныштырып өтөйүн. Күнү кече түркиялыктар Өзбекстан тарапты 6-2 эсебинде утуп алса, Афганистан 2-11 эсебинде Кыргызстан 2 улуттук курамасына жеңилип калган жайы бар. Жана шарттуу түрдө майдан ээси болуп эсептелген Афганистан тарап менен тааныштырып өтөлү. Алар кызгыл түс менен оюн көрсөтүүдө. Биринчи Самилах Хабиби, экинчи Мухаммад Разек, үчүнчү Рахман Шах Азизи, төртүнчү Зекруддин Азими, бешинчи Абдул Разаулу, Дин Мухаммад Какан 6-чы, 7-чи Хабибул Рахман Гафси, 8-чи Фазыл Меналлах Наеми, 9-чу Абдул Марауф Рауфи, 10-чу Гуламали Бадакши, 11-чи Нуруллах Хакими, 12-чи Махбободин Азими. Ушундай курам менен Афганистан улуттук курамасы ойноп жаткан кез. Алардын атаандашы Түркия улуттук курамасы жана алардын күжүрмөн тобу. Биринчи Үмүт Чагылар, экинчи Усейин Тулгар, үчүнчү Жамил Пакас, төртүнчү Нусрет Жингөз, бешинчи Исмаил Акылган, 6-чы Усейин Етим, 7-чи Якуб Тимур, 8-чи Кадет Башоран, 9-чу Жеңип Ташкын, 10-чу Атилла Бувен, 11-чи Күчүкбай Огуз, 12-чи Аюпхан Кошар. Учурда биринчи 20 мүнөттүк оюн эсеби ачыла элек. Албетте түркиялыктарга жеңиштен бөлөк жыйынтык кызыктырбайт. Анткени менен Афганистан тараптагы бул оюндардагы биринчи упайын ээлеш үчүн, алыш үчүн болгон күчүн жумшайт деген дагы ишеним бизде чоң. Улак менен Түркия улуттук курамасы жана алардын кош колдоп көргөн аракетинен эч бир майнап чыккан жок. 7-чи катар санындагы Якуб Тимур аттын башынан алыс кетип жыгылса, оюн андан ары уланып барууда. 4-чү катар санындагы Нусрет Жингөз жана Нусреттин жалгыз өзү тай казанды көздөй жүткүнөөсү. Албетте Түркия улуттук курамасында Ван өрөөнүндөгү жайгашып отуракташкан биздин кыргыз туугандарыбыз дагы ойнорун жакшы билесиздер. Мына эмесе арыдан бери биз сөз кылган Нусрет Жингөз биринчи улакты аграга 7-чи катар санындагы Якуб Тимур атаандаштын тай казанына, Афганистандын тай казанына биринчи улакты таштап, азыр 1-0 эсебинде Түркия улуттук курамасы алдыга чыгып баштады. Турар ага, ошол бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы көкбөрү мелдешине баштан аяк күбө болуп турасыз. Сиздин ушул адис катары баамыңызда чогулган улуттук курамалардын арасында биринчи күндөгү өткөрүлгөн оюндардан кийин кандай ой жаралып калды? Эгер деле кайсы бир тараптардан көзгө баягы урунттуу болгон оюнчулар болобу? Бир өзгөчөлүү оюн алып баруу аракеттерин байкасаңыз, ортого сала кетсеңиз. Жакшы болот. Кече күнү өзүңүздөр билгендей 8 команда ойноду.
Бордош туугандарыбыздан келген 6 команда жакшы оюндарды көрсөттү. Азыр ойнап аткан мисалы Афганистан менен Турция командалары көчөгүнү биздин Кыргызстан 2 командасы менен Афганистан ойноп, Афганистан 2 упай салганга жетишти. Бүгүн дагы жакшы оюн көрсөтөт деген ойдобуз. Себеби деген биринчи кече оюн болгондо оюнчулар жакшы оюн таласын көнө албай жаткан, уже бүгүн көнүп калыптыр, жакшы оюн көрсөтүп атышат. Ал эми Турция командасы болсо кече күнү Өзбекстан командасын 6-2-ге уткан. Мына бүгүн да Турциянын командасы аябай көнүп калыптыр, улакчылары оюн таласында жакшы оюн көрсөтүшүп атат. Бул жерден Турциянын командалары бүгүн жеңишке жетишет деген менин оюмда, бирок, конечно, оюн көрсөтөт, тала көрсөтөт, спорт деген спорт. Ошол жеңишке жетет деген ойду эмне менен алар бекемдеши мүмкүн? Ошол оюн алып баруу ыкмалар, өзгөчөлүктөр болсо, ошо түркиялыктардын бирге кетсеңиз, кай жагы күчтүү дегендей. Бул жерден азыр мына 1-1-ге чыкканда, жерди улакты алганда уже Турциянын балдары аябай жакшы эңкейгенде эле алышып атат да. Но Афганистандыктар, Афганистан туугандар булар дагы жакшы оюнду көрсөтүшүп атат. Эми азыр биринчи таймда бир упайга жетишти турциялыктар. Бирок Афганистан дагы жакшы коргошуп атат өзүнүн казандарын. Жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Экөө тең жакшы оюн көрсөтөт деген ойдомун буюрса. Ооба, окуядан мурда оз бойлуу, бирок анткени менен азыр бири-бирине тең келген атаандаштардын таймасы өтүп жатканча кызгыл түстөгү бул Афганистан, ал эми кызыл кочкул түс менен бул Түркия улуттук курамалары экенин дагы биз жанаракта айтып өттүк. Оюндун биринчи 20 мүнөттүгү азыр эсеп 1-0 алдыда Түркия улуттук курамасы жана улакты басып алган. Бул эми түркиялык жигит 5-катар санындагы Исмаил Атылган. Түркия командасы Исмаил Атылган жан-жагын карап азыр эми жете келген өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди. Бул 6-катар санындагы Хусейин Етим эми эмненин үстүнөн чыгат болду экен. Ооба, түз эле Тайгазанга качырганга мүмкүнчүлүк жок эле, себеби алды жагын бүт афгандык оюнчулар камалап тосуп алган жана эми өзүнүн өнөктөшүнө дагы өткөрүп берүү. Бул 12-катар сандагы Аюпхан азыр эми туурадан Тайгазанга качырып барууда. Байкадыңыздарбы, түркиялыктар дагы бүтүн аябаганда кырат өткөрүшүүдө, бош калган оюнчулары бөлөк атаандаштарына көгөндөлүп алардын жолун тоскондон кийин Аюпханга жол ачылып, Аюпхан бул мүмкүнчүлүктү бошко кетирип койду. Анткени менен улак дале болсо түркиялыктар тарапта көбүрөөк кармалуу да, ошол эле Аюпхан жалгыз өзү жердеги улакты иңип алуунун аракетинде жана көмөккө келген өнөктөшү Якуб Тимур жана Афган улуттук курамасы дагы алдын жетишинче атаандаштарын алыстатуунун аракетинде, бирок мынтип додонун арасында улуттук пайда болуп, азыр кимди ким көрдү болуп жаткан мал Аппали. Акыры түркиялыктар көздөгөнүнө жетип дебейм. Кош аракет менен улак ташталды, бирок бул чабуулдун башында турган 7-катар санындагы Якуб Тимур экенин дагы белгилеп кетели. Адатта кош аракет менен ташталган улак 2 оюнчуга тең жазылып калчу, бирок ошол улакты баштан аяк Тайгазанга жеткирип барган оюнчунун дагы салымы аябагандай чоң эмес. Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, Якуб Тимурга дагы улак жөн жерден жазылган жок, себеби ал чабуулдун башында туруп берди. Ал эми жандап көмөк көрсөткөн өнөктөшү бул эми ага
мындай бир футбол тилинен айтканда жакшы чыгарып берүү, өткөрүп берүү аракети дагы жазылып калат. Анткени менен афган оюнчулары дагы 7-катар санындагы Хабибул Рахман Гапси. Байкадыңыздарбы? Бул дагы аябаганда чыйраак. Шамдагай көк бөлүштөрдүн бири окшобойбу? Алдындагы Богат менен додонун ичинде кенеңесине оюн алып барып, эч бир тартынбастан чабуулду аткаруунун аракетинде. Мына эзе тайгазанды көздөй коюлган чабуул жана боюнча бул афган оюнчусуна тажрыйба жетишпей калды көрүнөт. Афган оюнчулары дагы тайгазанга тартабы? Кабарыңыз болсо айта кетсеңиз. Ал жактагы бош көшө деген ошол көк бөрүсү кандай нукта өткөрүлөт? Булар дагы баягы бул жакка 5-6 жыл мурун келип ойноп кетишкен. Ал жакта дагы тайгазан бар. Себеби деген эл аралык правила эреже боюнча бардыгы бир тартат. Анан эми бул жерде афган оюнчулары дагы аябай жакшы оюн көрсөтүп атышат. Булар дагы кече күнү биз сүйлөшкөндө айтыштı, тайгазанга тартышат экен. Жакшы оюндарды көрсөтүшүп, жакшы машыгууларды өткөзүп атыптыр. Булар дагы жетекчиси менен кече баарлаштык. Жакшы болуп атат. Кудай буйруса мындан өнүктүрөбүз деген ойлору болуп атат. Афган оюнчулары жаш улакчыларды даярдап атабыз дешип, жетекчисинин айтуусу боюнча мындан ары дагы көп жетишкендиктерге жетишебиз деген мүмкүнчүлүктөрүбүз бар деп жакшы аракет кылышып атыптыр Афганды. Бул эми кызыгы Афган жергесинде жаан-чачын өтө аз болот эмеспи? Жылдык орточо багы нымдуулук дагы өтө төмөн. Анан ушул көл кылаасын, ысы көлүбүздү кандай сезимдер менен дагы кабыл алышып, кандай көз карашта, кандай ойдо калышууда? Булар афган улакчылар менен сүйлөшкөндө айтышты, бул көл жээги ысык көлдүн бермейт, аябай жакшы керемет жер экен дейт. Абазы жакшы экен дейт. Мисалы кече күнү бирөө сүйлөшкөндө айтып атат, аябай жакшы уктап эз алып аткан дейт. Башка жакка келгендей болуп, ушундай жакшы эз алдым дейт. Бул жер өзүңөр аябай керемет жер экен дейт. Көл бермейт, аябай керемет жер экен, бизге жакты дейт. Аябай ыраазы болушуп атат. Биринчи жолу келип аткандар бар экен. Суттанганары түгөн элек болуш керек булар. Суттанганары түгөн элек. Булар эртең менен дагы түшүп атабыз сууга дейт, кечинде да түшүп атабыз дейт. Анан бир эң башкы нерсеси уктаганда эч нерсени жакшы эс алып атабыз дейт. Абазы аябай жагып атат дейт. Ооба, Афгандык туугандар. Эч нерсеге алмашкыс биздин касиеттүү, кереметтүү ысы көлүбүз. Бул эми биздин Теңирдин берген буйругу кыргыз элине бүгүнкү күнү дүйнө элдерине мына ушундай бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюн аркылуу ар кандай өткөрүлгөн эл аралык жыйындар аркылуу даңаза болгондугу анык. Албетте биздин баштагы совет учурдагы коңшулаш сериктеш мамлекеттерде дагы ысы көл аябагандай белгилүү, абройлуу, эс алуучу, баягы ден соолукту калыбына келтирүүчү жай катары дагы көбүнө белгилүү. Бизге эми азыр чындап эле мындан ары дагы жергебизде дүйнө жүзүндө таанытабыз десек, анда эл аралык саамалыктарды, салтанаттарды колдон келишинче тиешелүү деңгээлде мал менен өткөрүп туруу бул биздин кыргыз элинин утушуна гана алып келет. Эми оюндун өзүнө келсек, урматтуу теле көрүүчүлөр, эки бири-бирине төп келген атаандаштар болсок туура болот. Афганистан жана Түркия улуттук курамалары кызгылт түстөгү бул Афганистан курама жааты. Алардын атаандашы түркиялыктар кызыл кочкул түс менен оюн көрсөтүп жаткан мал. Бул учурда биринчи 20 мүнөттүк эсеп 1-0 алдыда 2-0. Ооба, Турар агай. 2-0 Турция. Оңдоп кеттиңиз. 2-0 түркиялыктар алдыда келе жаткан малы. Экинчи улакты Якуб Тимур салгандыгын албетте унутпообуз тийиш. Жана түркиялыктар көбүрөөк улакка ээлик кылып, анын аркасында аргыныраак кооптуу абалды жаратууда 11-катар санындагы түркиялык Күчүкбай Огуз улакты оң такымга басты дагы. Тайгазанды көздөй улам жакындап кирди. Ооба, өзү менен ошо улакты
алып кирмекчи болгон, бирок анысы оңунан чыкпай эми Тайгазанын четиндеги элегишүү андан ары уланып баштайт. Турар ага, Түркия улуттук курамасы былтыркы Азия чемпионатында кандай оюн көрсөттү эле жана ага салыштырмалуу учурда алардын оюну кандайча нукта жүрүшүп жатат? Канчалык жогорулап калгандыгын байкай алдыңыз? Былтыркы Азия чемпионатында Астанада өткөндө Турция мындай жакшы оюн көрсөтө алган эмес чынында. Биринчи жолу келишип, азыр кадимкидей уже бүт эрежелери менен ойноп, улакты эңгенде алып, балдар улакчылардын баары жакшы көнүп калган кез экен да. Себеби деген Азияда болгондо мындай жакшы жетишкенке жетише алган эмес, жакшы ойнай алышкан эмес. Бирок ошончо дагы мына Турциянын өкүлдөрү менен алар менен да жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Ал жактагы мына эмдики жылкы өтө турган Азиянын экинчи чемпионатына аябай даярданышып атыптыр. Жакшы даярдыктарды көрүп атабыз дешип, мына балдарыбыз да өзүңүздөр көрүп тургандай тиги жакта да келбей калган жаш балдар калды дейт. Бирок ал булар дагы аябай машыгууларды өткөзүп, кийинки Азиянын чемпионатына аябай жакшы даярдыктарды көрүп атабыз дешип ойлорун билдиришти Турциянын өкүлдөрү. Андан кийин жана биз өзүбүз айтып өткөндөй могу ысык көл, берметибиз ысык көл болгон. Мынакей мына жакшы ат майданында турабыз. Кудай буюрса мына ат майданында өзүңүз көргөндөй аябай жакшы чоңоюп тур. Бизге азыр жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү десем болот да. Ушул жерге ат оюндарын өткөзүп жылга чет мамлекеттен бордош элдерибиз туугандарыбызды чакырып өткөргөнгө аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Себеби деген мына ипподром ат майданыбыз кеңейтилиптир. Ондай жакшы нерсе салынды. Bundan ары ушул өнүктүрүүгө өкмөт көңүл буруп дегендей жакшы көмөктөрдү көрсөтсө, биз Кыргызстанда көп биз дагы аракет жасап, биз дагы колдон келген аракетти кылабыз Кудай буюрса. Мына ипподромду караңызчы, ат майдан аябай чоңойду, жакшы болду. Азыр эми 7-катар санындагы Кыргызстан улуттук курамасынын оюнчусу Хабибул Рахмангапси. Билесиздерби? Мындай жыгынуулар бул эми көкбөр оюнунун өзгөчө көркөмдүү түскө бөлөйт. Ошондуктан байрамдар ат майдандагы төгүлгөн күн дагы аябагандай ешилген бул эми оюнчулар үчүн аябагандай ыңгайлуу. Байкадыңыздарбы? Айрым бир салыштырмалуу бөлөк жерден айырмаланып, бул асманга сапылып чыкпай, көңдүү болгон мезгилде менен азыр түркиялыктар 3-чү улакты алгандыктан Тайгазанына таштап жиберишти. Усейин Этим 6-катар сындагы түркиялык Усейин Этим бул эми биринчи 20 мүнөттүк соңуна чыгып калган маалда болуп өттү. 3-0 эсебинде түркиялыктардын пайдасында. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көкбөрү мелдештинин топтук оюнундагы 2-чи турдук беттеш Афганистан жана Түркия улуттук курамаларынын ортосундагы жолугушуу 3-0 эсебинде азырынча кызыл кочкул түстөгү түркиялыктар алдыда. Алар биринчи 20 мүнөттүктө 3 улакты афгандыктардын Тайгазанына таамай таштап, учурда алар эселүү айырмачылык менен алдыда келе жаткан маалы. Тараптардын көчүрмөн курамы менен тааныштырып өтөйүн. Жеңип жаткан болуу түркиялыктар жана алардын көчүрмөн тобу. Биринчи Үмүт Чагылар, экинчи Усейин Тулгар, үчүнчү Жамил Бакас, 4-чү Нусрет Жингөз, 5-чи Исмаил Атылган, 6-чы Усейин Етим, 7-чи Якуб Тимур, 8-чи Кадир Башоран, 9-чы Жеңип Ташкын, 10-чы Атилла Бувен, 11-чи Күчүкбай Огуз, 12-чи Аюпкан Ошар. Ал эми кызгыл түстөгү Афган улуттук курамасы 1-чи Самирла Хабиби, 2-чи Мухаммад Разек, 3-чү Рахман Шах Азизи, 4-чү Зекуруддин Азими, 5-чи Абдул Разаул, 6-чы Дин Мухаммад Какар, 7-чи Хабибул Рахман, 8-чи Фазыл Меналла,
9-нчы Абдул Маров Рауфи, 10-нчы Гулам Али Бадакши, 11-нчы Нуруллах Хакими, 12-нчы Махбободдин Азими. Мына ушундай күчүрмөн курам менен тараптар 2-20 мүнөттүккө шайма-шай чыгып бара жаткан мезгили. Ортоңку тегерек чийиндин ичинде жекеге чыккан 9-нчы катар санындагы жеңип ташкын түркиялык Чавандес жана Афган тараптан 7-нчы катар санындагы бул Хабибул Рахман. Алдындагы эки көк атчан көкбөрүчүлөрдүн тартышуусу жана афгандык көкбөрүчү Рахман Гавси азырынча ат үстүндө мыкты болуп улакты оң такымга басууга жетишиптир. Азыр эми жан жагынан камалоого алган түркиялык жигиттер афгандык оюнчунун алдын тороп тайгазанга жеткирбей алардын чабуулун чакалтууга чоң көмөктү, чоң аракетти жасашууда. Жана эми өзүнүн өнөктөшү Рахман Шах Ажижиге Рахман Гавси өткөрүп бергенден кийин афгандыктар азыр бир улактын эсебин табыш үчүн аягандай болгон күчүн ортого салып баштады десем дагы жаңылган болбоймун. Сиздер көрүп жаткан бул көкбөрү мелдеши Чолпон Ата шаарындагы ат майданында бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында өтүп жатат. Учурда күндүн 2-нчи бөлүгүндө 2-нчи турдук оюндар өткөрүлүүдө. А жана Б топко тобуна бөлүнгөн тараптар 3 күн бою дегенде топтук оюндарды өткөрүшөт дагы. Ар бир топтун жеңүүчүлөрү 14-нчү сентябрь күнү баш байге үчүн оюн өткөрүшөт. Ал эми өз тобунда 2-нчи орунду камсыз кылган тараптар тиешелүү түрдө коло байге үчүн жолугарындагы биз кошумчалап өтөбүз. Оюн эми кадыресе көрүнүштө башталып олтурат. Албетте салыштырмалуу түрдө Кыргызстан 1 жана Кыргызстан 2 улуттук курамаларына караганда булардын ылдамдыктары кыйла жайыраак. Ошентсе дагы түркиялыктардын бул оюндарда өз тобунда 1-нчи орунду алууга болгон дымагы күч экенин дагы айтып койсок ашыктык кылбайт. Кайрадан түркиялыктар чабууда 4-нчү катар санындагы Нусрет Жингөз ээсиз калган Тайгазанды жакшы эле камалоого алган, бирок тажрыйба жетишпей калдыбы Айтор улак Тайгазанга жете бербей жерге түшүп эми күрөштүн бардыгы тең Афган улуттук курамасынын Тайгазан жанында уланып баштады. Аббали түркиялык 8-нчи катар санындагы Кадир Башаран додонун арасынан улакты жулуп чыкты дагы. Эми ат ойнотуу дегенде атаандаштардын арасын кеңейтип алыш үчүн амал куруп эми өнөктөшү Исмаил Атылганга улакты өткөрүп берди. Исмаил Атылган бул эми түркиялыктардын эң бир белдүү оюнчулардын бири окшобойбу. Кече күнкү өткөн Өзбекстан менен болгон беттеште дагы бул Исмаил Атылган эң көп улакты атаандаштын Тайгазанына салган эле. Азыр эми Атылган мына мынтип айламал куруп ардан бери Тайгазандын жанына жети улакты таштады, бирок таштаган улагынан дайын болбой жете келген Тажикстандык тагыраагы Афганистандык оюнчу улакты алып алды дагы. Андан ары биз көрүп тургандай оюн уланып баштады. Ооба улак Афганистандык көкбөрүчүдө, бирок
бет маңдай чийиндин сыртына чыгып кеткендигине байланыштуу ортодогу калыс оюнду токтотуп эми тегерек чийиндин ортосунда жекеге чыгуу менен оюн андан ары уланат. Дагы бир жолу кошумчалап кетели. А тобунда Кыргызстан 2, Афганистан, Өзбекстан жана Түркия улуттук курамалары. Ал эми Б тобунда Монголия, Кыргызстан 1, Россиянын Алтай курамасы жана Тажикстан улуттук курамалары бөлүнүшүп, чучугулак боюнча оюн өткөрүшүүдө. Бул оюндан кийин бизде Монголия менен Россиянын Алтай көкбөрү командалардын ортосундагы беттеш күтүп алат. Сиздер көрүп жаткан Түркия менен Афганистан улуттук курамаларынын ортосунда эсеп дале болсо 3-0 алдыда. Türkiyalıklar mı mesela? Akırı Türkiyalıklar ulaktı Tayqazandın kırına çıkarışkanı menen ulak butağa tamay düşkön жоқ, demek bu esepke girgizilme. Çoğu boyunca ulaktın 3'ten 2 bölügü Tayqazanға düşkön malda gana esepke aldığını biz koşumçalap ketebіз. Jana Turar ağa. Екінші 20 мүнөттүктө Афганистан тараптан эми үчүн дайын жок болууда. Алар эмнесинен жазып жатат. Адис катары кеңешиңиз. Афганистан командасы экинчи таймда жакшы эле оюн көрсөтүшүп атат. Мурунку караганда мынакей азыр да жерден алып атат. Казанын жакшы коргошуп атат. Мынакей азыр турчалыктардын салган эки улагын мындайча айтканда почти түшүп калган улагын Казандан сүрүп чыкты. Бул деген өзүнчө бир чоң жетишкендик Афганистан үчүн. Мынакей азыр дагы Афганистандын улаксыз басып жүрөт улакты. Булар уже мынакей күндөн күнгө улам убакыт өткөн сайын жакшы жагына өзгөрүп баштады. Булар дагы эми улактын кызуусун эми түшүнүп, эми киришип баштады мынакей. Жанагы эки түшкөн улакты суруп чыккан эле эмне деген өзүнүн Тайгазанын аябай жакшы коргошуп атат. Ооба, баягы биздин көзүбүз жогорку ылдамдык, баш айланткан ылдамдыкта көнүп, өзүбүздөн аттын кулагы менен тең ойногон жигиттердин чеберчилигин көрүп билип калгандан кийин мындай бири-бирине тишел дөңгелде шай келген тараптардын оюну анчейин көзгө толо бербей калышы мүмкүн. Бирок булар үчүн ортодо аябагандай чыңалыштуу, жалгы күч оюн болуп жаткан. Эң жакшы чыңалыштуу оюн болуп атат бул эки команда үчүн. Биз баягы өзүбүздүн Кыргызстандын командасына көрүп калганбыз, өтө ылдамдыкта ойноп балдар. Өтө чапчаңдыкта ойноп көнүп калыш, ошого көнүп калганбыз. Булар үчүн аябай жакшы оюн болуп атат азыр эки команда үчүн тең. Мынакей афганлыктар өзүнүн Казанын аябай жакшы коргоого алып атат. Ооба, эгер чабуул койгонду билбесең, көк бөрүдө жок дегенде коргонууда бекем болсоң, анда оюнду тең чыгарып кеткенге эмнеге болбосун? Көк бөрүдө ортодо бирме-бирди алган бул оюндун 50%-не жетиши деген сөз. Ал эми Казанды коргош бул андан да чоң жоопкерчилик. Мынакей азырда Афганистандар дагы жакшы коргоп атат Казанын. Өзүнүн Казан Тайгазанын. Байкадыңыздарбы, түркиялыктар улакты жулуп тартып алышып, Тайгазанга жакын жууп барышканы менен бүткөн түргө келтирчү чабуулду биз көрө албай отурабыз. Албетте, түркиялыктарга дагы чоң чеберчиликпи же каруу жетишпей атабы азыр айтып болбойт. Дегенкиси бул эки тарап тең. Бири-бирин алсыз жана алдуу жактарын билип калды көрүнөт. Түркиялыктардан 5-катар санындагы Исмаил атылган. Көрдүңүздөрбү? Эртеден бери улакты көбүрөөк өңөрүп бөктөрүп баштаган, азыр гана өнөктөшү Айыпкан Кошарга улакты өткөрүп бергенден кийин эми түркиялыктардын кезектеги чабуулу мына эмесе тизгинден жетеле илгери көздөй жылууну дагы түркиялыктар куп гана өздөштүргөн. Азыр эми Тайгазанга чукул кирип барышып, кош колдоп көрүлгөн аракет негедир оңунан чыкпай калып, жете келген афгандык дагы бир көкбөрүчү жыйынтыгына мына өңөрүп алды дагы өрөктүп, улакты эки өлүп, өңөргөн бойдон алдыны көздөй жөнөп барышууда. Менен чап кенеде жабышкан түркиялыктагы
улактан колун чыгарбастан оюн эми афгандыктардын антонары чабуул коюусу менен уланууда. Тайгазандын жанындагы тартышуулар такымдашып жылка тартышып олтуруп эми тараптар бет маңдай чийиндин сыртына кандайча чыгып кеткенин дагы билбей калышты. Экинчи 20 мүнөттүктүн 13-мүнөтү жоо боюнча 20 мүнөттөн 3 бөлүктөн турган оюн көпчүлүктү күтүп алат. Жана кече күнкү өткөрүлгөн оюндардын жыйынтыгы боюнча сиздерди кабарлап кете турган болсок, Түркия 6-2 эсебинде Өзбекстанды жеңип алса, Кыргызстан 2, Афганистанды 11-2 айырмасында утуп алган. Монголия Кыргызстан бир ортосунда 1-19 эсеби катталып биздикилердин пайдасына жазылган болсо, Алтай менен Тажикстандын кездешүүсүндө жеңүүчүнү жалгыз улак аныктап, орусиялык Алтай улуттук курамасы аз ганакай артыкчылык менен жеңишке жеткендигин дагы айтып өтөбүз. Жана мындан алдыңкы болуп өткөн беттеште Кыргызстан 2 улуттук курамасы 15-3 эсебинде Өзбекстан курама жаатынан мыкты болуп, учурда өз тобунда 6 упайы менен көч баштап келе жаткан маалы. Ал эми биз көрүп жаткан А тобундагы Түркия менен Афганистандын беттешүүсү экинчи 20 мүнөттүктө баштагы сандык катыш өзгөрүүсүз бойдон калды. 3-0 эсебинде түркиялыктардын пайдасында. Жана күлгөн кызгыл түстөгү Афган улуттук курамасы канчалык Жандалба Суров түркиялыктардын Тайгазанын көздөй улакты жеткиришпесин, азырынча бир дагы жолу жооптуу улакты жаратыша элек. Кайрадан талаңын узата жегинен сыртка чыгып кеткенден кийин оюн токтотулуп, эми беттеш жекеге чыгуу менен андан ары уланып жүрүп олтурат. Турар ага, бул эми Казакстан улуттук курамасы бул мелдешке келбей калгандан кийин эми башкы талапкер катары А жана Б топторунда чучугулап боюнча орун тапкан Кыргыз Республикасынын биринчи жана экинчи улуттук курамалары туурасында сөз кылып келишүүдө. Бирок ошентсе дагы кызыктуу оюн ошол күнү бүгүн Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук курамасы менен Тажикстан ортосунда жүрөт деп дагы болгоолоп олтурушат. Ошол биздин улуттук курамабыздан тышкаркы келген командалар туурасында сыпаттама берип өтсөңүз, кайсыл улуттук курама сиздин көзүңүзгө толуп, бир бүйүр кызыткан оюндарды көрсөтө алышты, эмнеси менен? Биз бул жерден аябай Казакстанды күткөнбүз. Казакстан командасы келсе жакшы болмокму, тилекке каршы алар келбей калышты. Эми бул жерде оюн калган командалардын ичинен жакшы менин жекече оюм Алтай, Россия. Ушул команда жакшы оюнду көрсөттү кече Тажикстан менен ойноп. Өзбекстан жакшы оюн көрсөттү. Турция мынакей азыр Афганистан менен жакшы оюн болуп атат. Негизи бул жерде ушу Алтай, Россия жакшы оюн көрсөтөт деген ойдомун. Себеби ал жакта Алтайдан келген кыргыздар тартышып атат. Алар дагы жакшы өнүктүрүшүптүр улакты. Кече Тажикстанды араң 1-0 болупту. Себеби Тажикстан дагы күчтүү экен. Бул жерде ушу Тажик, Россия негизинен айтканда бардык эле жалпы командалар, сырттан келген командалар жакшы оюн көрсөтүшүп атат. Бирок спорт деген спорт, күчтүүлөрү жеңет деген ойдомун. Кыргызстан 1-2 аябай Казакстанды күткөнбүз, тилекке каршы Казакстан командасы келбей калды. Албетте бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр
ойынына келбей қалып қазақ ұлттық құрамасының жігіттері дағы ичи тылзылдап жатқанын ұққанымыз бар. Болғаны бұл эми жетекчиликке байланыштуу маселе. Анткени Қазақстан көкбөрү ұлттық құрамасы бұл көчмөндөр ойындан қол жууп қалды десем туура болот. Себеби эч убакта келбей қалған bir команданы қалғандар күтіп отурушпайт. Ошентсе дагы бұл ойындардын ең башкы талапкерлердин бири Кыргызстан 1 жана Кыргызстан 2 болуп калуусу дагы толук мүмкүн. Айрым бир адистердин сереп салуусу боюнча Кыргызстан 2-нин дагы ушул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндагы көкбөрү мелдешин жеңип алууга дымагы күч деп дагы айтып олтурушат. Муну эми урматтуу телекөрүүчүлөр, маселенин челинишкен түйүнү катары дагы айтып өтсөм ашыктык кылбас. Ошондуктан ар дайым коомдук биринчи канал менен бирге болуп, дүйнөлүк көчмөндөр оюнун алкагындагы көкбөрү мелдешин көрүүгө чакырып өтөбүз. Күн сайын күнүнкүсүн күнүгө болуп жаткан беттештерди биз чып-чыргасын коротпостон назарыңыздарга тартуулап турганыбыз турган. Азыр эми оюндун өзүнө келсек, түркиялыктар байкадыңыздарбы? Оюндун ышыгын өз колуна алып, атаандаштын жарым талаасына көбүрөөк ат коюп олтурушат. 4-чү катар санындагы Нусрет Жингөз. Ушундай өзүбүзгө тааныш кылган, кулакка тааныш болгон, ысымды алып жүргөн Нусрет Жингөз түркиялыктар үчүн эми бул дал келүүчүлүкпү билбейм, 4-чү катар санындагы оюнчу эми эсепти 4-0-гө түркиялыктардын пайдасына жазып, алар эми иштин тең жарымын аткарып койду десем да туура болот. Эгер деле Афган улуттук курамасы баштагы беделин калыбына келтиребиз десе, анда алар удаасы менен атаандаштардын, түркиялыктардын тайгазында 4 улакты таамай жеткирүүсү зарыл. Эми баштагы беделин дегенибиз биз билебиз, баягы айтылуу Голливудтун кино жылдызы Сильвестр Сталлоне катышкан Рэмбо фильминде тасмасында Афган жеринде окуя өнүгүп, ошол жерде көкбөрү тартышка катышкан Рэмбо ал жерде дагы өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп, ошол тасма аркылуу көкбөрү оюну бар экендиги, ушундай бир кызык экендигин көрүп турган бизге дагы аябагандай мындай бир тааныбызды ойнотуп, удургуткан жайы бар эле. Бул тасма менен эми дүйнө жүзүндө ушундай оюн бар экенин билип калышты, туурабы? Туура. Анан билип калышкан эле, бирок мындай бир бүткөн түргө келтирип, эрежелери дагы так жазылган бул бүгүнкү күндөгү бизден айтылуу кино режиссерубуз Болот Шамшиев башында туруп иштеп чыккан топ аябагандай ары так, ары түшүнүктүү болгон эреженин, жазылган эреженин артынан биз бүгүнкү күндөгү заманбап көкбөрү оюнуна көрүп олтурабыз. Бул оюндар менен улутубуздун жүзү дүйнөгө таалыныла тургандыгы дагы жашылын эмес. Себеби бүгүнкүдө өнүккөн өлкөлөр өзүлөрүнүн баштапкы улуттук оюндарын унуткарып калган болсо, биз дале болсо бул оюндар аркылуу дүйнөгө таанылып, иштер ойдогудай аткарылып жаткандыгы бул эми жалпы кыргызды кубатпай койбойт. Ал эми оюндан алыстабайлы 2-20 мүнөттүк дагы соңуна келип жетти. Түркия Афганистан улуттук курамаларынын ортосундагы беттеш 4-0 азырынча алдыда кызыл кочкул түстөгү Түркия улуттук курама жаты. Жыйынтыктоочу 3-20 мүнөттүк урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан көкбөрү мелдешинде Түркия жана Афганистан улуттук курамалары кездешүүдө. Кызыл кочкул түстөгү бул Түркия улуттук курамасы, алар 4-0 эсебинде утуп жаткан маалы. Жана алар улакты өз карамагында көбүрөөк кармап, атаандаштарынан кыйла, дымактуу болуп чыгышууда. Азыр биз көрүп турган түркиялык чабандез бул Жамил Бакас улакты туура өңөрдү дагы, эми түз эле
Afgandықтардың тайқазанын көздөй учуп күйүп келүүдө. Аттын башын чукул кайрыдагы тайқазанга улакты таштап дээрлик түшүп калган, бирок элден мурда оозунуп жеткен түркиялыктардын көп бөрүүчүсү бул 6-чы катар санындагы Усейин Етим эсепти 5-0 айлантыдагы түркиялыктардын артыкчылыгы уламдан улам жогорулап барат. Бул 3-чү жыйынтыктоочу 20 мүнөттүк. Жоо боюнча улак тайказанга тамай түшүрүлгөндөн кийин ортого улак ташталып, жапырт ат коюу менен тараптар оюнду андан ары улантышат. Афганистан улуттук курамасы кызгылт түстөгү бул курамдын жигиттери, албетте мындан алдыңкы 2 бөлүктө алдын келишинче аракетти жакшы көрүштү, бирок экинчи 20 мүнөттүктө белгилеп коюшубуз керек, коргонууда аябагандай бекем турушок, жалгыз бир улакты гана өткөрүп жибербеген болбосо, калган оюндун жүрүшүндө жакшы деген баага арзымды десек дагы биз калп айткан болбойбуз. Улак менен Афган улуттук курамасынын өкүлү мына эмесе 9-чу катар санындагы Абдулла Мароуф өзүнүн өнөктөшү. Ооба, 7-чи катар санындагы Хабибулла Рахман Гавси эң бир ортон колдой болгон афгандыктардын оюнчусу. Байкадыңыздарбы? Бардыгер күчүн ортого салып жакшы эле оюн көрсөтүп жаткан, бирок алдан күчтөн тайып калыштыбы айтор. Азыр оюндун чыгы түркиялыктар тарапта 5-чи катар санындагы Исмаил атылган. Ошондой сымды алып жүргөн бөлүүчүсү өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди дагы, андан ары чабуу улантылып, түркиялыктардын кысымы уламдан улам күчөп барууда жерге жапырылып бара жатты, улактан кол жууп калды жана улак жерге түшүп калгандан кийин эми мынтип додонун арасында тай талаш башталып жүрүп отурат. Бирок афгандыктардын дагы 2-чи катар сандагы Мухаммад Разек дагы аябагандай чыйрак шамдагай жигиттердин бири көрүнөт. Ээсиз калган улакты эңип алды дагы атаандаштын тайказанын көздөй жакшы эле барууга ниеттенген, бирок ортодон буудат болгон түркиялык чабандестер аны жайына койбостон улакты тартып алууга аракетти чоң көрүшүүдө. Усейин Тулгар аттуу түркиялыктардын көп көрүүчүсү чапкенедей жабышкан, бирок афгандыктар дагы мынамынтип эми кош аракет менен улакты тайказанга таштап жиберүү далалатын жасашканы менен улак чийиндин сыртына кетип эми тегерек чийиндин ичинде жекеме жеке чыгуу менен оюн андан ары уланат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Чолпон Ата шаары касиеттүү Ысык көл жээгиндеги ат майдан күнү бүгүн оңдолуп түзөлүп 7000ден ашуун кишини сыйдыра алчу биздин эң бир чоң спорттук жайыбызга айланып отурат. Оюмча жалаң эле көчмөндөр оюну эмес, ошондой эле дагы башка улуттук оюндар боюнча ар кыл мелдештерди кабыл алсак болот. Турар ага, Түркиядагы өтчү эмдиги жылкы Азия чемпионатынан кийин биздин
ошол өлкөбүздөгү Азия чемпионатын өткөрүүгө даяр болуп калды дегенге кандай карайсыз? Биздин могу Чолпон Атадагы ат майданы азыркы жакшы курулду. Ушул жерге мисалы ошол Азиянын чемпионатын өткөрүүгө даяр, оюнчуларды кабыл алганга даяр. Себеби мына бүгүнкү көчмөндөр оюну көрсөтүп отургандай, мынакей 8 команда тартып атат бул жерде. Ушул Чолпон Ата ат майданы толук кабыл алганга даяр да, өткөзүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм менин оюмча. Менин бул жеке ою. Afganistan улуттук курамасынан 4-чү катар санындагы Зекрутдин Азими бара келди. Зекрутдин Азими акыры керекке жарап, афгандыктар үчүн жооптуу улакты жаратып берди. Албетте, Афганистанда дагы Бошкоши деген көк бөрү тартышы бар. Кыргыз тилинде отургондо көк бөрү дегенди түшүндүрөт. Албетте, ал жерде мен белгилүү чекке чейин жер улак тартып көнүп калышкан. Азыр биздин оюнда эсеп сандык катышына өзгөрүү кирип 5-1 эсебинде афгандыктар эсеп айырмачылыгын дагы бир улакка кыскартууга жетишиптир. Алардын жетекчиси кандайча акылына саат айтып жан аракетке түшүп жатканын дагы көрө алдыңыздар. Себеби бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда әсіресе көк бөрү мелдешинде күчтүү атаандашка каршы бир улакты тайгазанга таштап коюу бул чоң күч кубатты, чоң даярдыкты талап кыларын дагы катышуучулар өздөрү жакшы билип калышты. Жетелеп баруунун бир артыкчылыгы бул ортодогу жолду тазалап берип, өнөктөшүнө кененирээк жол ачуу. Бул максатта жүргүзүлгөн аракет эмнени берет болду экен. Тайгазанга Түркия улуттук курамасы даап барганы менен азыр биз улактын ыргытылып ташталганына күбө боло албай келебиз. Буга себеп Афганистан улуттук курамасынын жапырт ынтымактуу аракети десем туура болот. Алар дагы кези келгенде мынантип такымдаша жумка тартып, түркиялыктардан кем калбай, кези келгенде алардын карылуу жигиттери дагы атаандаштын шайын алып коюуга жетишүүдө. Мына месе афгандык 3-чү катар санындагы Рахман Шахазис аттын башынан алыс кетип жыгылып түшүптүр. Мындай караганда билесиздерби, аттан жыгылууда өзүн ырымдап жеңил тоголонуп кетпесе, мында бир 3-чү катар санындагы Рахман Шахазис сыяктуу багы тобети беле күпети беле түшүп калган. Бул мында бир ооруксуздугун алып келип коет турарага, туурабы? Албетте. Ушул жакта тажрыйбаңыз болсо керек. Болсо айта кетсеңиз, ушул аттын үстүндө чаап бара жатып кулаганда бир ырым тапса болот да. Эми ат үстүндө жүргөн жигиттер, ойноп жүргөн жигиттер билет. Баягы кыргызда айтып коет, аттан жыгылсаң ат жагын тозот, кешекке жыгылсаң кешек туягын тозот. Мына бул жерде ат үстүндө ойноп жүргөн жигиттер аттан жыгылып баратканда өзүнүн ылайыкташтык ыкмасын колдонгонго аракет кылышат. Конечно, бул жерден азыр 3-чү номер аябай өзүн удобный таштап жыгылып кетти да. Бул жерде деген жана сиз айткандай каты жыгылса тарс эле каты тиип калат, денеси ооруксунуп калат. Ошол жерге тиер маалда бир мындай чимирилип кеткен, аябаганда ыңгайлуу тобети беле таштай болуп түшүп калганда да дененин бир жагына күч келип калат эмеспи? Ал ортодо Афганистан тагыраагы Оғанстан улуттук курамасынын 7-чи катар санындагы Хабибул Рахман Гапси жазамамысына байланып олтурат. Ал эми түркиялыктардын кысымы уламдан улам күчөп барууда. Оюндун аяктарына эми дээрлик аз ганакай көз ирмемчилик убакыт калып, жыйынтыгы 5-1 эсебинде түркиялыктардын пайдасына жазылып олтурат. Оғанстан командасынын оюнчуларына
Dün aldıda sizlerde dağı bir kızıktı. Bettes, Mongolia jana Altay ulutluk kuramalarının ortasındağı oyun bütüvaları osunçalap bu betteşibizde jeyintiktayбыз.